Соңку суткада өлкө ичинде катталган кылмыш жана кырсыктар тууралуу айтып берели. Ош шаарындагы мейманканада Кытайдын 44 жаштагы жараны бычакталды. Милициянын маалыматы боюнча кылмышка шектүү катары маркумдун жердеши кармалды. Шектүү мындай кадамга эмгек акысын ала албай жүргөндүктөн барганын билдирген. Маркум анын жетекчиси болчу. Жалал-Абад облусунун Нокен районунда 19 жаштагы кыз киши колдуу болду. Анын сөөгү Маса айылындагы сайда табылган. Учурда шектүүлөр изделип жатат. Дорога Бишкек-Ош произошла ДТП. Бишкек-Ош жолунда күйүүчү май ташыган унаа менен Honda Step вагон сүзүштү. Көйлөрдүн айтымында бензовоздун айдоочусу мас болчу. Ал Honda Step вагондон ашып өтүүнү көздөгөн. Кырсыктын кесепетинен жол да жабылып калган. Эмен машинасы грузовой шопур мас экен, Шопур ичип алыптыр. Мына элдер барды, мына көрүштү. Айланып кетти, биз жолдон келип сүздүк. Пьяный го, бля, бул. Так дупыльчи карасың, брат. Че так-то? Ты как обогнал ты меня? Подожди, брат, не трогай его, не трогай, подожди. Вот, человек пострадавший. Жигиттер абайлап айдагыла, азыр жол тайгак. Бул жерден машина тайыптыр. Бишкек шаарында тайгак жолдун кесепетинен жеңил унаа ала салды. Ал жолдон чыгып, карагай жана бетон мамыны сүзгөн. Бактыга жараша айдоочу аман калды. Бул жерде сүзгөн экен. Өндөр өтүп кетип туруп, столб кышап калган азыр. Бул жерден тоголонуп кетип туруп, мояк келип токтогондо, өнөрү айдоочусу Кудайга шүгүр тирүү, бирок машинасына эч кандай тамчы чыгып калган.